Кечки 6:30 каратени үйрөнүп жаткан тестер балдар биринин артынан бири келишип кимоносун кийип машыгууга даяр турушат. Ал эми чет жакта неберелерин каратеге алып келген чоң-эндилер жана балдардын ата-энелери балдарынын машыкканын көрүү менен бирге аларды күтүп олтурушат. Ошентип балдар кимонолорун кийген соң машыгуулар башталды. Нурс. Айдин, Амир. Балдардын кичүүсү 5-6 жашта болсо, улуусу 1-2 класстын окуучулары. Бир маалда ызычуу болгон зал машыктыруучу келгенде жымжырт болуп калды. Шудан левая рука. 1, 2, 3, 4. Каратеге катышкан спортчулар, эгерде биз окуучуларды алсак, мисалы, алардын башка нерселерге убактысы деле жок. Окуусуна барат, машыгуусуна келет, көптөгөн мелдештерге катышышат. Ошондой эле поезддарга тапшырышат, аттестацияларга катышышат. Ошентип, баягы көчөдө жүргөндө бекер постчулукка убактысы жок. Бакыт Түшеев балдарды карате боюнча бир канча жылдан бери машыктырып келет. Аларда анын окуучулары көптөгөн медалдарга ээ болгон. Мен эң эле баштаган биринчи жумушум ушул эле залдан болгон, ушул мектептен. Бул 5-гимназиянын карате залы 2008 жылдын январь айынан баштап, уже 13-14 жыл болуп калды буюрса. Ошо дарак бир жерден көгөрөт дегенде ушул жакта эле иштеп атабыз. Кандай ийгиликтериңиз бар өзүңүздүн? Өзүм ийгиликтерим менен Кыргыз Республикасынын чемпионумун, бир нече жаштар арасында Москвада өткөн 2010 жылы дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээсимин. Өзүм спорт шебермин, мастер спорттамын. Анан уже өзүм деле 5-6 спорт шебер тарбияладым. Башка да окуучуларым көп. Алдын эле биздики кубоктор турат. Биздин ийгиликтерибиз, медальдарыбыз. Көрсөтүп кетсеңиз ошол жакка. Макул. Өзгөчө делген кайсы жер жагат сизге ушул залды? Өзгөчө делген ошол зал бүткүл эле жагат. Бул залды биз алганда баягы эч ремонту жок, мындай жакшы каралбай алган зал болчу. Анан биз ушинтип ремонттоп, баягы өзүң мындай жан дүйнөңдү салган залда өзүбүздүн балдар менен, ошо ата-энелердин жардамы менен ушинтип жасап алдык. Анан өзгөчө бурчубуз бул жер го дейм, баягы биздин жетишкендиктер, ийгиликтер, кубоктор. Барып көрсөтсөңүз болот, Жүрүңүздөр, барып көрөлү. Биякта бул көптөгөн 12 жылдан берки мелдештердин жыйынтыгы. Ушул залда машыккан балдар жараткан ийгиликтер. Биякта бир өзгөчө өзүмдүн медалим бар, Азия оюндарына катышуучу 2010 жылы Гуанчжоудо. Каратеге келип жаткан балдардын көбүнө 1 жыл боло элек. Бул спортто кур бул жетишкендиктин белгиси жана ошондой эле аракет үчүн сыйлык болуп эсептелинет. Окуучулардын жетишкендиктери мына ушул курлардын түстөрү менен айырмаланат. Ак кур тагынып жүргөн тестер балдар жаңы эле машыгып баштагандар. Атың ким? Ариет. Фамилияңчы? Абылказымов Ариет. Нелерди үйрөндүң бул каратеде? Ударларды, стойкаларды. Барынан кайсы стойка жагат сага? Кайсы удар жагат? Хейкодач. Анан көрсөтсөң кандай ал? Көрсөтө аласыңбы? Ооба. Ал кандай гана бизге көрсөтсөң? Мен турам го. Ушундайбы? Ушул. Абдан жакшы. Эмне деп аталат ушунда? Бул стойка эмне деп аталат? Хейкодач. Эмнеси менен жагып атат карате? Мен каратеге катышып атам. Мен жакшы көрөм каратеге. Биз көргөндөй эле сенин белиңде кур турат, пояс деп коет го каратеде. Түсү кандай? Меники ак.
Эмне үчүн ак? Мен жаңы эле баратам да. Жаңы катышкан үчүн сенин поездың түсү ак турбайбы, Ооба. Кийинки сарыны кантип алыш керек? Көп иштеш керек. Анан Аласың сары. анан сарыны аласың, Чоңойгондо дагы катышасың каратеге? Ооба. Кандай спортсмен болосуң? Каратист. Азаматсың. Каратеге канча көп келесиң каратеге? Эмне? Көп келесиңби? Ооба, келем. Бир жумада канча жолу келесиң? 3 жолу келесиң, Азаматсың. Атың ким? Нурсултан. Нурсултан. Каратеге эмне үчүн катышып атасың? На русском, да? Почему именно карате? Почему ты сюда пришел? Сколько там месяцев занимаешься? Ну, я не помню, но мне тут мне тут просто надо заниматься, потому что, тут классно. Тут классно, да? Да. Тяжело? Я как видела, вы очень тяжелые там упражнения делаете, да, разминку делаете. Устаете? Но я чуть-чуть только все. Ага. А после карате прям хочется спать, да? Нет, Нет, да? хочу играть. Играть хочется. Кем ты станешь, когда вырастешь? Хочу быть сенсеем. Ну, кто-то учит карате. Ага, сенсеем, как учитель, да, ваш? Как тренер ваш, да? Да. А что пожелаешь своему тренеру? Мне желаю счастья и чтобы он был здоровым. Ой, спасибо. Выдох. Ал эми машыктыруучу Бакыт Душеевдин куру кара түстөн турат. Мындай курду Япониянын карате боюнча чеберлери берет. Айта кетсек, ар бир түз өзүнчө бир маанини билдирет. Маселен, кара түз акылмандыктын белгиси. Жаңы келгенде эле сразу ак кур тагынышат. Анан 3 айдан 6 айга чейин машыккандан кийин булар экзамен тапшырышат, аттестация. Кийинки куру сары куру болуп эсептелет. Алдыда турган балдар сары курлар, булар 6 айдан 12 айга чейинки машыгып калгандар. Бул ак поезддар болсо 6 айга чейинкилер. Бул группа ошол башталгыч группа. Ак поезддар бул сентябрдан бери келип атышат. Аркы сары поезддар болсо жайдан баштап, май, июньдан баштап келип аткан спортчулар, кичинекей спортсмендер. Кара, сиздикиндей? Бир 10 жыл керек. Эми биз деле үйрөтөбүз көчөдөн мындай колдон келсе, бирөө менен урушуп, бирөөгө өзүнүн ыкмаларын көрсөтүп кереги жок да. Бул абдан көп жыл машыккан спортсмен, ал аябай кооптуу болуп калат да. Ошон үчүн колдон келсе сөз менен эле бүтүрүп, анан мага жашоодо жардам берген эми кандай көп эле жерден жардам берет. Мисалы, ошол эле тырышчактык, мектепте окуп жүргөндө деле, университетте окуп жүргөндө деле ошол спорттун арты менен эле жакшы окудум десем болот. Мен кичинекей кезде Ван Дамдын кинолору, Джеки Чандын кинолору аябай мода болчу, ошону көрүп, анан ошондон желание пайда болуп, анан ошон ата-энем ошон үчүн каратеге алып барып бериптир. Анан азыр жакшы кыйын спортчулар аябай көп. Алардын бири азербайжандык Рафаэль Агаев деген спортчу бар. 4 жолку дүйнөнүн чемпиону чоңдор арасында. Акыркы Олимпиада оюндарында Японияда 2-нчи орун алды. Ошонун техникасы, ошонун бойлору жагат да. Каратеге келген балдар албетте чыдамкай болушу шарт. Жана ошондой эле тактыкты, тартипти үйрөнүшөт.
База. Эми база аябай көп. Эң биринчиден баягы жөнөкөй эле стойкада хейкудач деп коет. Биринчи разминкадан башталат, мындай көнүгүүлөр. Анан эң биринчи биз балдарга муштум түйгөндү үйрөтөбүз. Мындай муштум түйгөндө 1, 2, 3 болгондо аралыгында аралык калбаш керек. Муштум түз болуш керек. Анан удар урганда биринчи, анан экинчи сөөк гана тийиш керек. Булар тийбеши керек деп. Эң эле биринчи базасы ошол. Каратеде айтат Японияда муштуму туура эмес болсо, ал адамдын жүрөгү туура эмес иштегенге барабар депчи. Анан адамдын жүрөгү туура эмес иштесе, адам өлүп калат да. Анан каратисттики деле ошол да. Если муштум түйгөндү туура үйрөнбөсө, уже ал каратист болбойт, же колу сынат, же бирдеме болот. Аны кайдан кандай билишин? Бияктан баары үйрөнгөн да балдарың? Үйрөнгөн, албетте биринчи эле келгенде эле ошону үйрөтөбүз. Эң биринчи эле келген бала муштумун көрсөтөт турбайбы? Муштум көрсөтөт. Анан муштумдун аркылуу кандай каратист болот, ошону биле турбайсыңар. Абдан жакшы. Дагы кандайлар бар? Бул биринчи экен, экинчи, үчүнчүлөрү. Удар жасаганды үйрөтөбүз. Бул хиките деп коюп. Ударларды түз удар. Андан удардан кийин бул удар атака да, анан эми мындай коргонгонду үйрөтөбүз, ошол эле ударлардан блокторду койгонду. Анан бут менен да ыкмалар бар, бирок бут биринчи, эң биринчи алгачкылар ушулар. Переднюю ручку открыли. Как кихор называется? Аюки. Также аюки. Приготовились. И. Сам. Карате термини бош кол деген мааниде 18-кылымда Окинавандагы Аката шаарынан келип Сакувага тарабынан киргизилген. Каратенин атактуу чебери жана таанытуучусу Гичин Фунокошу каратенин окуучусу өзүмчүлдүктөн жана ачуулануудан арылууга тийиш. Ал туш болгон баардык нерсеге адекваттуу жооп берүүгө аракет кылышы керек деп түшүндүргөн. Вперед, ойдзуки, шагом вперед туда. И. Рок.